Бұл машиналарға қызыққанымыздың ұзақ тарихтары бар, бәрін айтып кетсек уақыт тарлық қылады. Бала кезінде шундай машиналарды минип чоңойгонбуз, атабыздын машинасы болот эле, улуу акамдын шундай машинасы бар эле. Минип жүрүп, ортодо аз маз перерив болду. Одан кийин мына кызыгып дагы ушул машинаны алып келишке, жүрөктөгү от өчпөгөндүгүнөн таап келишке мажбур болуп алдык. Анын кымбат арзанына караган киши оны ала албайт, кызыкпайт. Bunun акчасына башка жакшы современный машинаны берсе алса деле болот да. Сыр болбосо канчага алдыңыз? Буну азыркы күндө биз $2000 ашыгыраак алдык. Дагы бир аяк бияктарына пул кетирдик. Коротосо да аз маз. Сарптабасаң көңүлүңдөгүдөй болбойт. Эми эски машина дейткенбиз, эски машина болгон менен биз үчүн жаңы. Аты эски болгон менен. Ретро машиналар. Мен көбүрөөк ушундай эски ретролорго кызыгам. 2009-8 жылдары Победа собирать эткенмин кара түстө. Булардын эми азыркы машиналардан айырмачылыктары кандай эми сиздер үчүн, любительдер үчүн? Айырмачылыктыгы эң биринчиси көңүлүң рахаттанат. Айдап жүргөнүңдө. Мингендей болосуң. Lexus 470 жүрсөң, бирөө сени карабайт. Муну айдап жүрсөң кол булгайт, тааныштарың сигнал чалат ушундай. Бул сырттан, эми ичиңен өзүң бир кандайдыр бир рахат аласың. Муну тил менен түшүндүрүш кыйыныраак болсо керек. Рахаттанасың. Бала кезиңе кайткандай болосуң, бирденке болот ушундай. Нерсе сезим болот адамдын ичинде. Балондору, запчасттары кандай кеңирлеби же? Балон, запчасттарды тапкан жерден табабыз. Кээде кымбат жолугат, кээде кээ бир жерлерде арзан тур кеп калат. Устасы барбы? Усталары көп. Эми барып өзүбүз уста болуп кетип калабыз. Volga mingende чогулуп атабыз, эми ушундай машиналарды топтоп атабыз. Бригада кылып. Эми 9-майга бир Победабыз чыгат. Чайка бар, чайка чыгат. Карасудан ошко карап бир парад уюштурабыз. Карасу районунан деп жазып, шаарга карап парад уюштуруп 9-майга чыгабыз. Сен чогулуп даярданып атасыздар, э? Даярданып атабыз. Машина 67-жылкы машина. Горьковский автозаводдо чыккан. Объем 2.4. 76 бензин ичет. Эми азыр 80 куябыз. 92 ам куюп. Расход 12-13 литр. Ушул машина. 92-95 куйса болбойбу буга? Жок, 95-тер болбойт. Клапан күйдүрүп коет. Болбойт алар. 80-92 ам куюп берет, 80 аралаштырып. Булар эми эски машиналарда мындай запчасттарын табыш кыйын эмеспи? Кийин баарын ушул жерден табабыз, жогун Россиядан заказ менен алып келебиз. Ушу карап, анча-мынча нерселерин өзүбүз жасайбыз. Мотор жак тетиктерин ошо Россиялардан табып, карап менебиз. Элдерден кыдырып табабыз. Үйүңүздө бул машинадан башка дагы машиналарыңыз барбы? Бар машина. Орустун машиналары, ГАЗ 53 деген машиналарым бар. Ушул машина заводдун машиналары. Любой жака мине бересизби же жөн эле мындай? Любой жака минем. Шаарга чыгып келсе шаарга минем. Айылда мингим келсе айылда минем. Анан баягы эми бул ретро машиналарда жолдо кызыгып көрүп, же болбосо баасын сурагандар болобу, сат же тиги башкадыр? Сурап коюшат баасын. Сатылбайт. Негизи баасы канча азыр? Баасы айтыш кыйын. Баасы жокпу булардын?